Кудайыбыз асмандагы ыраазыбыз ушул ырайымдуу убактыңыз үчүн сиздин алдыңызда ыраазычылык келтиребиз. Иса тегирдин атынан биз сиздин алдыңызда сизге моюн сунуп келебиз. Ушул сөзүңүз аркылуу сиз биздин ишенимибизди бекемдеңиз, ата кебайым. Ушул убакытты сиздин эки колдоруңузга тапшырабыз. Иса тегирдин атынан. Амин. Өткөндө биз 4-жуманын сабагынан ишенген адам, ишенбеген адам, өлгөндөн кийин же ишенген адам беле. Азыр. Ооба. Ишенген адам өлгөндөн кийин эмне болот? Эмне күтөт ишенбеген адамды? То есть ишенген адамды. Бүгүн болсо ишенбеген адамды өлгөндөн кийин эмне күтөт? Ошол жөнүндө карайбыз. Жакан жазган жакшы кабардын 5-бөлүмүндө Иса өлгөндөр Кудайдын уулунун үнүн угуп, тирилер убакыт келе тургандыгы жөнүндө, жакшылык кылгандар өмүргө ээ болуш үчүн, жамандык кылгандар соттолуш үчүн тирилери жөнүндө айткан. 14-кылымдын башында Данте аттуу италиялык поэт бардык өлгөндөр соттоло турган улуу сот күнү жөнүндөгү поэмасын жазган. Микеланджело болсо бул окуяларды өзү кандай элестеткенин Сикстин аттуу Рим капелласынын төбөсүнө тарткан. Ал капеллага кирген адам түбөлүктүү отто кыйналып жаткан адамдардын жүздөрүн көрүп жана ач кыйкырыгын угуп жаткандай толук картинаны сүрөттөөгө аракет кылган. Машаякка ишенбей көз жумгандардын тагдыры жөнүндө Кудай бизге эмне дейт? Тирилүү окуясы болгондо жарыкка караганда караңгыны сүйгөндөр, Исага бул дүйнөнүн жарыгына келгиси келбегендер, караңгы иштери көрүнбөш үчүн жарыкка келгиси келбегендер менен эмне болот? Кудай уулу Иса Машаяк аркылуу бериле турган ырайым жана кечиримди четке каккандар менен эмне болот? Алар үчүн тирилүү кандай болот? Байкоо жүргүзгүлө. Элчи Павыл Афин шаарына барганда, ал жердеги буркандарды көрүп абдан капа болду. Анын бутка табынуучуларга айткандарын окуп чыгып, чыныгы Кудайга табынбагандар менен эмне боло тургандыгын түшүнүш үчүн өзүбүзгө кандай чындыктарды ала аларыбызды карайлы. Элчилердин иштери 17-бөлүмдү окуп чыгып, Афиндиктер жөнүндө айтылган ар бир сөздүн атооштору менен бирге астын чийебиз. 3 бурчтук түрүндө Кудай жөнүндө айтылган ар бир сөздү синонимдер менен жана атооштору менен бирге белгилейбиз. Анан айкаш-чыгаш түрүндө адам деген сөздү белгилейбиз. Анткени бул Машаякка тиешелүү. Павылдын Ариапактын ортосуна туруп алып мындай деп Павыл Ариапактын ортосуна туруп алып мындай деп сүйлөдү. Афиндиктер, бардык нерседен мен силердин өзгөчө динчил экениңерди көрүп жатам. Анткени мен силердин ыйык жайларыңарды кыдырып, карап жүрүп, белгисиз Кудайга деген жазуусу бар курмандык чалынуучу жайыңарды көрдүм. Мен силерге өзүңөр билбесеңер да урматтап жүргөн ошол Кудай жөнүндө айтып берейин. Ал дүйнөнү жана анын ичинде эмне болсо ошонун бардыгын жараткан Кудай асман жердин теңири. Ошондуктан ал адамдын колу менен курулган ибадатканаларда жашабайт. Ал Кудай. Бир нерсеге муктаждыгы бардай болуп, адамдардын колунун кызматын талап кылбайт. Анткени бардыгына өмүр, дем жана керектүү нерсенин бардыгын берген ал өзү. Бүт жер жүзүндө жашасын деп ал бир адамдан бүткүл адамзатты жаратты. Адамдар үчүн мезгилдерди жана жашай турган жерлерди белгиледи. Адамдар Кудайды издешсин деп, аны сезишер бекен, табышар бекен деп ал ушундай кылды. Бирок ал ар бирибизге жакын. Анткени биз ал аркылуу жашап жатабыз, ал аркылуу кыймылдап жүрөбүз, ал аркылуу бар болуп турабыз.
Бул жөнүндө силердин афиндиктер, силердин кээ бир акындарыңар биз анын тукумубуз дешкен. Ошондуктан Кудай биздин билбестиктен кылып жүргөн убакыттарыбызды эсине албастан азыр бардык жерде бардык адамдарга тоо кылууну буйруп жатат. Анткени ал бир күндү белгилеп койду. Ошол күнү ааламды өзү алдын ала белгилеп койгон адам бул Машаяк. Адам аркылуу адилеттик менен соттойт. Аны Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү менен ал муну бардык адамдарга далил катары көрсөттү дейт. Эми суроолорду талкуулайлы, Бул жакта суроолорду талкуулагыла дейт. 22-23 аяттардан афиндиктер жөнүндө эмне билдиңер? Афиндиктер жөнүндө эмне билдик? Алар эмне кылышкан экен? Өзгөчө динчил болушкан. Анан жайларыңарды карап жүрүп, белгисиз Кудайга деген жазуусу бар курмандык чалынуучу жайыңарды көрдүм дейт. Мен силерге өзүңөр билбесеңер да урматтап жүргөн ошол Кудай жөнүндө айтып берейин. Демек, алар бир нече кудайларга, анан бул жактан белгисиз Кудайга деген жазуусу бар курмандык чалынуучу жай бар экен. Демек, ошол бир нече кудайларга жана белгисиз Кудайга деле деп, балким ушул чындык Кудай болуп калар деп, ага деле табынып, тиге деле табынып, анан өзгөчө динчил экенин билсек болот экен. Демек, афиндиктер өзгөчө динчил адамдар болушкан. Ар кандай кудайларга табынышкан. Белгисиз Кудайга да өздөрү билбесе дагы ошол урматтап жүрүшкөн экен. Анан Павел айтып атат: "Мен силерге ошол өзүңөр билбеген Кудай жөнүндө айтып берейин" дейт. Павел афиндиктерге Кудай жөнүндө эмнени айтып берди? Бул тексттен Кудай жөнүндө эмне билдиңер? Кудай жөнүндө билгениңерди карагыла дейт. Эмнени айтып берди Павел? 24-аяттан баштап. Ошол Кудай 24-аяттан баштап. Ал дүйнөнү жана анын ичинде эмне болсо ошонун баардыгын жараткан. Кудай асман менен жерди дин теңири. Ошондуктан ал адамдын колу менен курулган ибадатканада жашабайт. Ал бир нерсеге муктаждыгы бардай болуп, адамдардын колунан кызматын талап кылбайт. Анткени бардыгына өмүр, дем жана керектүү нерсенин бардыгын берген ал өзү. Бүт жер жүзүндө жашасын деп, ал бир адамдан, башкача айтканда адам атадан баштап бүткүл адамзатын жаратып, бүткүл адамзатты жаратты. Адамдар үчүн мезгилдерди жана жашай турган жерлерди белгиледи. Адамдар эмне үчүн адамдарды жаратыптыр Кудай? Эмне үчүн? Кудайды издесин деп, Кудайды издесин. Аны сезишер бекен деп, табышар бекен деп, ал ушундай кылды. Бирок ал ар бирибизге жакын дейт. Ал ар бирибизге жакын дейт. Анткени биз ким аркылуу? Кудай. Ал аркылуу жашап жатабыз. Ал аркылуу кыймылдап жүрөбүз. Ал аркылуу бар болуп турабыз. Анан кийинки суроондо айтып атат. Бул жөнүндө силердин кээ бир акындарыңар биз анын тукумубуз дешкен. Азыр кийинки суроодо 30-аятка ылайык. Кудай азыр бардык адамдарга эмне кылууну буйруду 30-аятта? Ошондуктан Кудай биздин билбестик кылып жүргөн убактыларыбызды эсине албастан азыр бардык жерде бардык адамдарга тооба кылууну буйруп жатат. Демек, анткени ал бир күндү белгилеп койду. Шошпой кой туруңуз азыр. Демек, бардык жерде, бардык өлкөлөрдө, бардык улуттарда, бардык тилдерде, бардык мындай континенттерде деп койсок болот, жердин бардык булуң бурчунда ал эмне дейт? Адамдарга тоо кылууну буйруп жатат дейт. Демек, эскертүүнү окусаңыз. Тоо кылуу деген эмне? Тоо кылуу деген сөздү грек тилинен которгондо ойду
ниетти өзгөртүү дегенди билдирет. Бул өзгөрүлүү адамдын ишенимине, жүрүм-турумуна таасирин тийгизип, анын жашоосунун багытын аныктайт. Демек тоо кылуу деген бул ойду, ниетти өзгөртүү. Мурда мындай ойлонуп жүргөн болсом, азыр эми андай ойлонбой калдым. Эми башкача ойлонуп калдым. Мурда өлүмдөн коркуп жүргөн болсом, азыр коркпой калдым деген сыяктуу. Анан эми ошол андан ары тоо кылууну мына 31 аятта түшүндүрүп берип атат. Кантип тоо кылат экен? 31 аяттан Иса Машаяк жөнүндө эмне билдиңер? Анткени ал бир күндү белгилеп койду. Ошол күнү ааламды өзү алдын ала белгилеп койгон адам аркылуу адилеттик менен соттойт. Аны өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү менен ал муну бардык адамдарга далил катары көрсөттү. Демек, бир адам аркылуу, ал Машаяк аркылуу соттойт. Бир күндү белгилеп койду дейт. Ошол күнү дүйнөнү, бардык адамзатты, ааламды Машаяк аркылуу соттойт. Кантип? Аны өлгөндөрдөн тирилтүү менен ал муну бардык адамдарга далил катары көрсөттү дейт. Демек, сот болот экен, Андан ары. То есть тоо кылуу, мына бардык адамдарга тоо кылууну буйруп жатат. Анан карайбыз. Эми кимдер ошол Кудай белгилеп койгон адам Машаякка ишенсе, анын өлгөндөрдүн арасынан тирилгенине ишенсе, ал соттолбойт. Сотко келет, бирок соттолбойт. Ал эми ишенбегендер адам соттолду. Байкоо жүргүзгүлө. 1-жуманын сабагынан биз силер менен Еврейлер 9:27 караганбыз. Бул аятты дагы бир жолу карап чыккыла жана окуп жатып, ошол бир ирет жана андан кийин деген сөз айкаштарын белгилегиле дейт. Анан С тамгасы менен сот деген сөздү белгилегиле дейт. Мына Еврейлер 9:27 адам баласы бир ирет өлүп, андан кийин неге келет дейт? Сотко келиш керек дейт. Суроолорду талкуулагыла. Бул аят өлүм жөнүндө эмне дейт? Эч нерсени көз жаздымга калтырбаш үчүн кунт коюп көңүл бургула дейт. Өлүм жөнүндө эмне дейт бул аят? Эмне билдик өлүм жөнүндө? Адам баласы бир ирет өлүп, андан кийин сотко келиш керек. Демек, адам өлгөндөн кийин өлүм менен эле баардыгы бүтүп калат бекен же андан кийин бир нерсе бар бекен? Сот бар экен да. Сот бар экен. Демек, адам өлгөндөн кийин жашоо өлүм менен гана бүтпөйт экен. Сот келет экен. Соттон кийин адам же түбөлүк бейиште болот, же түбөлүк тозокто болот. Ал жактан биз мурунку сабактарда караганбыз. Тозоктон бейишке, бейиштен тозокко өткөнгө болбойт экен. Демек, бул аяттан көрө алабыз, жашоо өлүм менен гана бүтпөйт. Өлүмдөн кийин сот бар. Соттон кийин адамдын андан аркы түбөлүктүүлүк тагдыры чечилет. Ошондуктан бул жашоодо гана кандай жашадык, кандай кимге ишендик, Иса Машаякка ишендикпи, ишенген жокпузбу, ошондон чечилет экен да. Андан ары байкоо жүргүзгүлө. Качан биз күнөөсүз болуп сотко кабылсак, албетте акыйкаттык болушун каалайбыз. Эгерде биз күнөөлүү болсок, анда ырайым кылышын суранабыз. Ошентип ким жогорку сот жана ал кантип соттойт? Забур 9-бөлүм жана 95-бөлүм, анан Матая 16-бөлүмдө окуп чыгып, аяттарды окуп чыгып, Теңир жөнүндө ал, өз, адам уулу деген сөздөрдү синонимдери менен белгилейбиз. Анан келе жатат деген сөз айкашын белгилейбиз. Анткени бул Теңирдин келишине тиешелүү дейт. Ушул эки сөздү белгилейт экенбиз. Бирок Теңир өз тактысына түбөлүк отурат. Сот жүргүзүү үчүн ал өз тагын даярдады. Ал ааламды адилеттик менен соттойт. Ал ааламда адилеттик менен соттойт. Элдерди туура соттойт. Таладагы бардык нерселерде кубансын. Токойдогу бардык дарактар сүйүнсүн. Бардыгы Теңирдин алдында кубанышсын, анткени ал келе жатат. Анткени ал жерди соттош үчүн келе жатат.
ал ааламды ал адилеттик менен соттойт, элдерди өз акыйкаттыгы менен соттойт. Анан Матай 16:27. Адам уулу периштелери менен бирге өз атасынын кечиресиңер, даңкы менен келет, ошондо ар кимге ишине жараша тиешелүүсүн берет. Эми суроолорду талкуулайлы. Тексттен теңир жөнүндө белгилөө менен эмне билдиңер? Теңир жөнүндө эмне билдик? Забур 9-бөлүмдө теңир өз тактысына төлүк отурат. Сот жүргүзүш үчүн ал өз тагын даярдады. Демек, бул аяттардан теңир адилет сот, ал ааламды адилеттик менен соттойт, элдерди туура соттойт. Жана ал соттош үчүн өзүнүн тактысын даярдап койгон, жана бардыгы акыркы сот жүргүзүш үчүн бардык элдерди, бардык адамдарды адилеттик менен соттош үчүн ал келет экен. Демек, ал эмне экен? Ал адилет сот. Ал адилеттик менен сот жүргүзөт. Бул дүйнөдө адамдар соттор бар, биз өзүбүздүн жашап жаткан заманда, азыркы заманда өзгөчө көптөгөн адилетсиздиктерди, мындай акыйкатсыздыкты көп көрүп атабыз. Анткени өзгөчө соттор дагы мындай адамдарды акты кара деп, караны ак деп, мыйзамсыздар эркиндикте жүрүшөт, уурдагандар эркиндикте жүрүшөт. Аларды камаса кайра чыгарып койгондор бар. Ал эми ак жеринен, айыпсыз жеринен камалып түрмөдө отургандар бар. Бул адилетсиздик. Бирок ошол сотторду дагы Кудай адилеттүүлүк менен соттойт. Анан Кудай андай эмес, Кудай адам эмес. Ал элдерди туура соттойт дейт. Ааламды соттойт, элдерди туура соттойт. Демек, Кудай эч убакта акты ак, караны кара дебейт. Матай 16:27-ге ылайык, ал кандай чен менен ар бир адамга тиешесин берет? Кандай деп ойлойсуңар? Бул туурабы дейт. Карасаңыздар, адам уулу периштелери менен бирге өз атасынын даңкы менен келет, ошондо ар кимге ишине жараша тиешелүүсүн берет. Кудайдын соту бул коммунизм эмес, коммунизмде баардыгына бирдей болуш керек. Кылган эмгеги мындай кылган эмгеги бирөөнүкү көбүрөөк, бирөөнүкү азыраак болсо да, бирок тиешесин баарына бирдей болчу. Бирок Кудайда андай эмес. Чото меники өчүп калды го неме? Кайра келип калдың? Жок, угулуп атат. Угуп атасызбы мени? Ооба, кайерine келип калдың? 84-бет. 84-бет. Матай 16:27-ге ылайык, ал кандай чен менен ар бир адамга тиешесин берет дейт. Матай 16:27-ни окубадыкпы? Адам уулу периштелери менен бирге өз атасынын даңкы менен келет, ошондо ар кимге ишине жараша тиешесин берет дейт. Анан кандай чен менен берип атат? Ар кимге ишине жараша чен деген, ким канча иштесе, ошого жараша тиешесин берет, эмгек акы. Бул туурабы же туура эмеспи? Туура да, туурабы? Мен 10 саат иштесем, 10 саат ишиме жараша. Бирөө 5 саат иштесе, 5 саат ишине жараша. Бирөө андан көбүрөөк иштесе, ошол ар бир кылган ишине жараша тиешесин бериш үчүн келет. Бул туура, Анан буга чейин ушул курстан билгениңерге ылайык, бул биз жакшы иштерибиздин негизинде куткарылдык дегенди билдиреби? Же жакшы иштерибиз биздин ишенимибизди көрсөтүп турабы? Жоңарда түшүндүрүп бергиле дейт. Жакшы иштер эмнени көрсөтүп турат? Куткарылганыбызды же ишенимибизди көрсөтүп турабы? Жакшы иштерибиз аркылуу куткарыла албайбыз да. Ишенимибиз аркылуу куткарылабыз. Ишеним аркылуу куткарылабыз. Ишенимибиз дагы, жакшы иштерибиз дагы болуш керек. Демек, ишенимге ылайык жакшы иштер болуш керек,
Жакшы иштерибиз биздин чыныгы ишенимибизди көрсөтүп турат. Бирок жакшылык кылып биз эч убакта куткарыла албайбыз. Ишеним аркылуу куткарылабыз. Иса Машайыкка болгон ишеним менен куткарылабыз. Бул эскертүүдө түшүндүрүп берип атат. Ишеним менен жакшы иштердин кандай байланышы бар? Эфестиктер 2:8-10 биз Кудайдын ырайымынын негизинде ишеним аркылуу куткарылдык деп жазылган. Жакшы иштер биздин ишенимибиздин натыйжасы, башкача айтканда жемиши. Титке жазылган катта мындай деп айтылат: бизди бардык мыйзамсыздыктан куткарып, тазалап, бизден өзүнө таандык жакшы иштерди кылууга тырышкан эл жаратыш үчүн Машаяк биз үчүн өзүн берген. Биздин ишенимибиз сөздөрүбүз аркылуу гана эмес, иштерибиз жана жүрүм-турумубуз аркылуу да көрүнөт. Павыл Титке жазган катында Кудайды билебиз деп коюп, иштери менен андан баш тарткандар жөнүндө ага эскертет. Демек, биз ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдык. Бул эч кандай кылган иштерибизден эмес. Ал эми жакшы иштер болсо, андан кийин биздин ишенимибиздин натыйжасын көрсөтүп турат. Андан ары байкоо жүргүзгүлө. Экинчи жуманын сабагынан биз жакан 5-бөлүмдөн бир үзүндүнү караганбыз. Бирок биз аны тирилүү контекстинде караганбыз. Иса сот жөнүндө бизге кандай насыят калтырып кеткенин түшүнүш үчүн бул жолу биз ал үзүндүнү соттун контекстинде карайлы. Жетекчиге жакан 5:21-22 окуп чыгып, 28-29 окуп чыгып, айкаш жөнүндө, то есть айкаш чыгаш түрүндө уул жөнүндө айтылган бардык сөздөрдү, ага таандык атоошторду белгилейбиз. Анан С тамгасы менен сот жөнүндө айтылган сөздөрдү белгилейбиз. Анан жакшылык кылгандар деген сөз айкашын Ж тамгасы менен белгилейбиз. Мен мындай эле белгилер менен белгилей берейин. Иса Машаяк уул. Анткени атасы өлгөндөрдү тирилтип аларга өмүр бергендей эле, уул да каалаган адамына өмүр берет. Анткени атасы эч кимди не кылбайт? Соттобойт. Ал соттун бүт бийлигин кимге берген? Уулуна берген. Буга таң калбагыла. Анткени мүрзөдө жаткандардын баары Кудай уулунун үнүн уга турган убакыт келет. Ошондо өлгөндөр мүрзөдөн чыгышат. Жакшылык кылгандар өмүргө ээ болуш үчүн, жамандык кылгандар соттолуш үчүн тирилишет дейт. Сот. Эми суроолорду талкуулагыла дейт. Тексттен белгилеп жатып, уул жөнүндө эмне билдиңер? Уул жөнүндө эмне билдик бул тексттен? Ал бийликти уулуна берген. Уул атасы өлгөндөрдү тирилтип, аларга өмүр бергендей эле, уулу да каалаган адамына өмүр берет. Демек, уулунда дагы бийлик бар экен, өмүр бере алган. Кудайлык сапат. Кудайдан башка ким өмүр бере алат? Эч ким өмүр бере албайт. Кудай өмүрдүн эмнеси, булагы. Бирок Исада дагы ушундай кудайлык мындай сапатты көрсөк болот экен. Кудайлык табиятты Иса дагы өмүр бере алат дейт. Дагы эмне билдик 22-аяттан уул жөнүндө? Анткени атасы эч кимди соттобойт. Ал соттун бүт бийлигин уулуна берген. Демек, уулунда дагы сот жүргүзүү эмне бар экен? Бийлиги бар экен. Анан 28-аятта карасак, өлгөндөр кантип тирилет экен? Ошондо өлгөндөр мүрзөдөн чыгышат. Жакшылык кылгандар өмүргө ээ болуу үчүн, жамандык кылгандар. 28-де Кудай уулунун үнүн уга турган убакыт келет дейт. Демек, Кудайдын уулунун үнүн угуп, анан мүрзөдө жаткандар Кудайдын то есть Кудайдын уулунун үнүн угуп тирилишет экен. Бул жөнүндө мурда караганбыз, тирилүү темасына.
Кийинки суроо, бул аяттарда кандай иштер жөнүндө айтылган жана алардын кесепети кандай? Кандай иштер? Жакшы иштерби же жаман иштерби? Ошондо өлгөндөр мөжүдөн чыгышат. Жакшылык кылгандар өмүргө ээ болуу үчүн, жамандык кылгандар соттолуу үчүн тирилишет экен. Демек, адамдардын баардыгы тирилеткен, жакшылык кылгандар өмүргө ээ болуш үчүн, жамандык кылгандар соттолуш үчүн. Демек, кандай иштер жөнүндө? Жакшы иштер. Жакшы иштерди кылгандар өмүргө ээ болуш үчүн тирилишет. Ушунда ушулар ишенгендер жөнүндө айтып атат эми? Ооба, ишенгендер жөнүндө. Же дүйнөдөгүлөр дагы тирилишетпи? Жамандык кылгандар. Ишенбегендер, алар деген ишеними боюнча, эме боюнча соттолушат. Кылган иштери боюнча эмес, бирок ишенбегендиги үчүн алар тозокко кетишет, алар сотто. А бул жакта ишенгендер, эми ишенем дегендер. Негизи жыйын пайда болгонго чейинки баардык адамдар тирилет да, адам атанын убагынан баштап. Жакшы кабар укпагандар Исага чейинки, алар иштери боюнча соттолушат. Демек, ошо жалпы бүт адамзаты тирилгенде алар иштери боюнча соттолушат. А уже Исадан кийин жакшы кабар дүйнө жүзүнө тараганда, бул жактан ишеним менен Исага ишенгендер, алар Исанын алдына келгенде Исанын сотуна келишет. Мусанын убагындагылар дагы иштери боюнча эмне кеткен да? Ооба. Бирок ишенбегендер, алардын баардыгы биз билебиз да. Ишенбегендер, бирок жакшылык кылгандар, алар дагы Исага ишенбегендиги үчүн эмне болушат? Соттолушат, тозокко кетишет. Бирок ал жактан дагы тозоктун дагы деңгээли болот. Мындай баары эле бир жакка бирдей кыйналбайт да. Мисалы үчүн тозокто жакшылык кылгандар өмүргө ээ болуу үчүн, жамандык кылгандар соттолуу үчүн тирилишет деп атат. Ооба. Бирок ишенбегендер өмүргө ээ болбойт. Алар жакшылык иштери менен анда уткарылып калып атпайбы? Бул жактан ошо мисалы үчүн Ыбрайымдын убагында, Жакып, Исхактын убагында жок болгондо, буларда Кудайга болгон ишеним болгон да. Ооба. Иса болбосо деле Кудайга болгон ишеними дагы, анан иштери дагы болгон да. Ооба. Бирок иштерден деле, туура эмес иштерди деле кылган да, мисалы үчүн баягы көп аяп алуулук дегендей, жалган айткандай дегендей. Ооба, ошон үчүн бул жактан мисалы үчүн Исага ишенгендер биз карабадыкпы могу немеден, эскертүүдөн, Ооба, Исага ишенгендерди го так эле билебиз, түшүнөбүзчү. Ишенгенибиз үчүн Кудайдын ырайымы менен ишеним аркылуу тирилебиз. Ооба. Өмүргө ээ болобуз. Анан жакшы иштер биздин ишенимибиздин эмеси, жемиши дедик, Ооба. Жакшы иштерди кылышыбыз керек. Жакшы иштер бул Исадан берки немелер. Ооба. Анан ага чейинкилер кылган иштери боюнча жакшылык. Ооба, сиз айткандай кылган жаман иштери дагы бар да. Ооба, жаманы да, жакшысы да бар да. Эми ошол кылган жаман жакшы иштерине жараша тиешесин алат. Байкоо жүргүзгүлө. Машаяктын тапшырмасын барк албай, ага баш ийбей жашагандар сотко тартыларын чөмүлүүчү жакан дагы, Теңир Иса Машаяк дагы элге эскерткен. Ийик жазуудан бул эскертүүлөр жазылган эки үзүндүнү карайлы. Матай анан Марк, ушул аяттарды окуп чыгып, от деген сөздүн үстүнө жалындаган жалындын сүрөтүн тарткыла дейт. Айкаш жыгаш түрүндө Иса Машаякка таандык болгон ал анын өз деген атооч сөздөрдү белгилегиле, Т тамгасы менен тозок деген сөздү белгилегиле дейт. Ушул 3 сөздү белгилейт экенбиз, Балта дарактын тамырынын жанына коюлган. Демек, жакшы жемиш бербеген ар бир дарак кыйылып, отко ыргытылат. Мен силерди
айтып атат Иса, мен силерди тоо кылуу чөмүлдүрүүсү менен сууга чөмүлдүрүп жатам. Бул жакыяда чөмүлдүрүүчү жакан. Муну белгилеп эткенбиз. Мейли белгилеп калды, Муну өчпөйт. белгилебейсиз. Муну өчүрүш керек. Мен силерди тоо кылуу чөмүлдүрүүсү менен сууга чөмүлдүрүп жатам. Бирок менин артымдан келе жаткан Иса менден күчтүү. Мен анын бут кийимин көтөрүп жүрүүгө да татыксызмын. Ал силерди ыйык рухка жана отко чөмүлдүрөт. Анын күрөгү өз колунда. Ал өз кырманын тазалап, буудайын кампага жыйнайт. Ал эми эмнени? Саманды өчпөс отко салат. Эгерде колуң сени, оң колуң деген болчу, амели. Эгерде колуң сени күнөөгө азгырып жатса, аны кыя чап. Эки колуң менен тозоктун өчпөс отуна кеткениңден көрө майып болуп бейишке чыкканың жакшы. Эгерде сени көзүң күнөөгө азгырып жатса, анда аны чукуп сал. Эки көзүң соо тозокко ыргытылгандан көрө, тозок деген эме да? От. Тозок Т тамгасы менен. Тозокту Т тамгасы менен болчу, э? Алло. Бир көзүң менен бейишке чыкканың жакшы. Ал жакта алардын каякта ал жакта? Тозокто, э? Тозокто. Аларды жеген курттар эч качан өлүшпөйт жана аларды куйкалаган от эч качан өчпөйт дейт. Эми эскертүү. Тозок деп которулган гиена деген грек сөзү тоо кылбагандардын баары бара турган жерди билдирет. Ошондой эле Иерусалимдин четиндеги өрөөнгө таштандыларды ыргыта турган жерди гиена деп аташкан. Ал таштандыларды чогултуп, өрттөп жиберишкен дейт. Демек, гиена бул тозок. Мааниси тоо кылбагандардын баары бара турган жер экен, э? Гиена дедиңби? Гиена, ооба. Англисче. Грек сөзү негизи, англисче жазылып. Кандай латиница менен жазылган, э? Эми суроолорду талкуулагыла дейт. Биринчи суроону окуйлу. Тексттен Иса Машаяк жөнүндө белгилеп жатып, ал жөнүндө эмне билдиңер? Иса Машаяк жөнүндө эмне билдик? Алты тараптын жанында турат. Жакан айтып атат. Мен силерди сууга эле чөмүлдүрүп, тоо кылдыруу чөмүлдүрүүсү менен сууга чөмүлдүрүп атам. Иса келгенде ал отко чөмүлдүрөт дейт. Ыйык рухка жана отко чөмүлдүрөт дейт, э? Мен анын бут кийимин көтөрүп жүрүүгө да татыксызмын дейт. Ал ыйык рухка чөмүлдүрөт дейт. Ал ыйык рухка жана отко чөмүлдүрөт дейт. Анан 12-де карасаңар, 12-де уже Иса соттору жөнүндө. Анын күрөгү өз колунда. Ал өз кырманын тазалап, буудайын кампага жыйнайт, ал эми саманды өчпөс отко салат. Бул жактан мындай салыштыруу же каймана мааниде айткан салыштырып, э? Кырманы күрөгү өз колунда деген анда сот жүргүзүү бийлиги бар. Анан буудайды кампага жыйнайт деген бул ишенгендерде бейишке барат, ал эми саманды өчпөс отко салат дегенде ишенбегендер тозокко кетет деген мааниде айтылган, э? Демек, Иса соттойт, э? Силер от жөнүндө эмне билдиңер? Ким же эмне отко ыргытылат? Аяттарды кунт коюп окугула дейт. Бул жактан окудук. Бул жерде Саманды деп атат. Ошондо өчпөс отко салат дейт, э? Анан
дагы эмне билдик от жөнүндө? От бул эмне экен? От бул тозок экен. Тозок экен. Ал түбөлүккө күйүп турган, могу гигиена деп окуп атыкпы? Тобо кылбагандар бара турган жер экен. Анан 43-44 аяттарда көзүң же колуң күнөөгө азгырып жатса, аны кесип сал деген мындай мааниси, мын жерде мааниси түз мааниде айтылган эмес албетте. Бул колдон келген бардык мүмкүнчүлүктү кыл. Эгерде телефон азгырык болуп атса, анда аны бир жакка коюп сал. Телевизор азгырык болуп атса, анда телевизор сатып албай эле кой дегендей мааниси. Колдон келген бардык мүмкүнчүлүктү кыл. Анан эми оорулукка колуң менен кетип атсаң, ошону токтот деп атат эми. Ооба. Колдон эмне келет? Ошонун бардыгын кыл деп атат. Анан ал жакта каякта? Тозокто. Мындайча айтканда, эгерде азгырылып ошол күнөөгө кирип кетсең, каяка кетесиң дейт. Эки көзүң соо, бирок тозокко тылгандан көрө бир көзүң менен бейишке чыкканың жакшы. Мындай бул жакта мындай кандай десем, мындай бир күчөтмө форма менен айтылган сөз. Албетте, бейиште бир көзү жок жүргөн деген эмес, мындай күчөтүп айтылып, мындай күнөөгө азгырылбаш үчүн колдон келген бардык мүмкүнчүлүгүңдү кыл деген мааниде айтылып атат. Эми ал жакта тозокто эмне дейт? Аларды жеген курттар эч качан өлүшпөйт жана аларды куйкалаган от эч качан өчпөйт дейт. Демек, тозок ал түбөлүктүү экен ал дагы. Бейиш түбөлүктүү болгондой эле тозок дагы эмне экен? Түбөлүктүү экен. Бул экинчи суроого жооп берип койдук. Тозок бул ал жактан анын оту, карасаңыздар, аларды куйкалаган от эч качан өчпөйт дейт. Демек, алардын тозоктун оту түбөлүккө күйүп турат экен. Анан ошо тозокко түшкөндөр дагы түбөлүк кыйналат экен. Марк 9-бөлүмдөгү үзүндүдөн Ыйса кол жана көз жөнүндө эмне деп айткан? Ал кандай чындыкты айткысы келген? Бул жактан айттык, көзүң же колуң күнөөгө түртсө, аны кесип сал же оюп сал деген мааниси түзмө түз айтылган эмес. Колдон келген бардык мүмкүнчүлүктү кыл. Телевизор азгырык болуп атабы? Анда телевизорду сатып албай эле кой. Же болбосо алып сал, бирөөгө белек кылып сал, же болбосо ар жакка катып сал көз көрбөгөн жерге. Телефон азгырык болуп атабы? Анда керектүү учурда гана колдон, керексиз учурда көз көрбөгөн жерге коюп сал дегендей. Кийинки тапшырма байкоо жүргүзгүлө. Кудайдын атынан Ысрайыл элинде пайгамбарчылык кылган Ышая пайгамбардын акыркы сөздөрүн карайлы. Бул пайгамбарчылыктын контексти бардык элдер Кудайдын даңкын көрө турган мезгилге ылайык. Бул окуя Машаяк жер үстүндө падышачылык кылып элдерди темир таяк менен кайтара турган мезгилде болот. Ышая 66-бөлүм 22-24 чейинки аяттарды уза окугула. Анан Ышаянын теңир жөнүндө айткан бардык пайгамбарчылык сөздөрүн менден деген атооштору менен бирге белгилегиле. Анан 23-аяттан ар бир адам деген сөздүн астын, сөз айкаштын астын чийгиле дейт. Ушул эки сөздү белгилейт экенбиз. Теңирге тиешелүү, анан ар бир адам деген. Анткени мен жарата турган жаңы жер жана жаңы асман дайыма менин алдымда тургандай эле дейт Теңир. Силердин тукумуңар да, ысымыңар да дайыма менин алдымда турат. Ошондо ай сайын, ишемби сайын кимдер? Ар бир адам. Башка түс менен белгилейли. Ар бир адам көк кылып, ар бир адам менин алдыма таазим кылууга келип турат, дейт Теңир. Сыртка чыгып, менден баш тарткан адамдардын өлүктөрүн көрүшөт. Анткени алардын курту өлбөйт, алардын оту өчпөйт. Алар ар бир адам үчүн жийиркеничтүү болот, дейт. Ар бир адам үчүн. Эми ушул эле текстти дагы бир жолу окуп чыккыла дейт. Анан
Мүрзөнүн эстелиги түрүндө адамдардын өлүктөрү деген сөз айкашын белгилегиле, анан от менен от деген сөздү белгилегиле дейт. Кайра дагы бир жолу окуп чыгып, ушул эки сөздү белгилейли. Анткени мен жарата турган жаңы асман жана жаңы жер дайыма менин алдымда тургандай эле дейт Теңир. Силердин тукумуңар да, ысыңар да дайыма менин алдымда турат. Ошондо ай сайын, ишемби сайын ар бир адам менин алдыма таазим кылуу үчүн келип турат дейт Теңир. Сыртка чыгып, менден баш тарткан адамдардын өлүктөрүн көрүшөт. Анткени алардын курты өлбөйт, алардын оту өчпөйт дейт. Алар кимдер? Өлгөн адамдар. Ар бир адам үчүн жийиркеничтүү. Ар бир адам үчүн жийиркеничтүү болот дейт. Суроолорду талкуулагыла. Бул аяттардан Теңир жөнүндө эмне билдиңер? Теңир жөнүндө эмне билдик бул аяттардан? Эмне кылат экен 22-аятта? Анткени мен жарата турган жаңы асман жана жаңы жер дайыма менин алдымда тургандай эле дейт Теңир. Силердин тукумуңар да, ысымыңар да дайыма менин алдымда турат. Демек, Кудай жаңы асман жана жаңы жер жаратат экен. Азыркы биз жашап жаткан жер жана биз көрүп турган асман ал жок болот экен. Бул жаңы кешинде Петрдин катында да жазылган да, мурунку асман, анан Аян китебинде да мурунку асман, мурунку жер жок болду дейт. А Кудай жаңы асман, жаңы жерди жаратат экен. Ал уже эле Кудай айтып атат, менин алдымда тургандай эле силердин тукумуңар да, ысыңар да дайыма менин алдымда дейт. Демек, Кудай жаңы асман, жаңы жерди жаратат экен. Анан 23-аятта ай сайын, ишемби сайын ошол адамдар, ар бир адам, бейиштеги адамдар Кудайдын алдына таазим кылууга келип турат экен. Кудайдын айткандары жөнүндө кыскача корутунду түзгүлө. Ар бир адам эмне кылат жана качан? Биз айттык, ай сайын, жума сайын, ишемби сайын Кудайдын алдында Кудайга эмне кылып? Табынууга, Кудайга таазим кылууга келип турушат экен. Кандай деп ойлойсуңар? Эмне үчүн алар адамдардын өлүктөрүн көрүшөт? Бул алар үчүн кандай сабак болот? Эмне үчүн көрүшөт жана кандай сабак болот? Карасаңар. Сыртка чыгып, менден баш тарткан адамдардын өлүктөрүн көрүшөт дейт. Кандай сабак болот экен? Кудайдан баш тарткандар. Кудайдан баш тартуу кандай натыйжа алып келет? Кудайдан баш тартуу ушундай тозокко, көрүшөт булар. Алар үчүн от өчпөгөн тозокко түшүргөн жерге алып келет экен. Демек, ошондой сабак болуш үчүн алар көрүшөт экен. Анан Кудайдан баш тартпаш үчүн көрүшөт экен. Тексттен от жөнүндө белгилөө менен эмне билдиңер? Ким отко ыргытылат жана канча убакытка дейт. Кудайдан баш тарткандар отко ыргытылат, алардын курту өлбөйт, алардын оту өчпөйт дейт. Эч качан өчпөйт. Демек, биз жогоруда мурдунда карадык, от ал тозок, ал түбөлүктүү, эч качан өчпөйт. Анан биз карай турган акыркы текст, акыркы тапшырма. Өткөн жумада биз бай киши менен Лазар жөнүндөгү окуяны карап жатып, бай кишинин тозокто кыйналып жатканын көрдүк. Бирок бул жер акыркы пунктпу? Кудай бул жөнүндө эмне деп айтканын ыйык жазуунун акыркы китебинен карайлы. Аян 20-бөлүмдү окуп чыгып, чоң ак такты деген деп айтылган ар бир сөздү П тамгасы менен белгилейбиз. Анан Мүрзөнүн эстелиги түрүндө өлгөн адамдар жөнүндө айтылган ар бир сөздү атоштор менен бирге белгилейбиз. Мындай эле кылып белгилейин. Анан мен чоң ак тактыны жана анда отурганды көрдүм. Анда деген тактыда, отурганды. Анын жүзүнөн асман менен жер качты. Аларга орун табылбай калды. Ошондо мен такты алдында турган өлгөндөрдү, өлгөн адамдар, кара түс менен белгилеле,
өлгөн адамдар. Өлгөндөрдү, чоңдорду да, өлгөн адамдардын жандары да, чоңдорду да, кичинелерди да көрдүм. Китептер ачылды. Дагы бир китеп ачылды. Ал өмүр китеби эле. Өлгөн адамдар. Китептерде жазылган өздөрүнүн иштерине жараша соттолушту. Ошондо деңиз өзүндөгү өлгөн адамдарды кайрып берди. Өлүм жана тозок да. Карасаңар, тозок бул өздөрүндөгү өлгөн адамдарды, мейли, өлгөн адамдарды, мындай кылалы. Өлүм жана тозоктагы өлгөн адамдарды кайрып беришти. Ар бир адам өз иштерине, бул өлгөн адамдар, ар бир адам өз иштерине жараша соттолду. Анан өлүм жана тозок оттуу көлгө ыргытылды. Оттуу көл бул экинчи өлүм. Ал эми ким өмүр китебине жазылбаган болсо, ал оттуу көлгө ыргытылды дейт. Эми ушул эле текстти дагы бир жолу окуп чыгып, оттуу көл деген сөздү, сөз айкашын мындай кылып белгилегиле дейт. Анан и тамгасы менен иштер деген сөздү белгилегиле дейт. Анан китептер деген сөздү мындай тик бурч кылып белгилегиле дейт. Ушул үзүндүнү дагы бир жолу окуп чыгып, ушул 3 сөздү белгилейт экенбиз. Кайсы сөздөр? Оттуу көл, иштер, анан китептер. Анан мен чоң ак тактыны көрдүм жана анда отурганды көрдүм. Анын жүзүнөн асман менен жер качты, аларга орун табылбай калды. Ошондо мен тактынын алдында турган өлгөндөрдү, чоңдорду да, кичинелерди да көрдүм. Китептер ачылды. Дагы бир китеп ачылды. Ал эмне китеби эле дейт? Өмүр китеби эле дейт. Өлгөн адамдар китептерде жазылган өздөрүнүн иштерине, иштер деген сөз и тамгасы менен белгилейли. Иштерине жараша соттолушту. Ошондо деңиз өзүндөгү өлгөн адамдарды кайрып берди. Өлүм жана тозок да өздөрүндөгү өлгөн адамдарды кайрып беришти. Ар бир адам өз иштерине жараша соттолду. Иштер. Анан өлүм жана тозок оттуу көлгө ыргытылды. Оттуу көл. Мындай кылып коелу. Оттуу көл. Оттуу көл бул эмне дейт? Экинчи өлүм. Ал эми ким өмүр китебине жазылбаган болсо, ал оттуу көлгө ыргытылды дейт. Китеп. Китепти биз мындай кылып атканбыз, Китеп мындай болчу. Эми суроолорду талкуулагыла дейт. Биринчи суроо. Төмөнкү суроолор балким кайталанышы мүмкүн, ошентсе да бул үзүндү абдан маанилүү болгондуктан, маанилүү чындыктарды көз жаздымга калтырбаш үчүн ар бир адам суроолорго жооп беришин талап кылыңыз дейт. Бул жетекчиге айтылган сөз экен. Чоң ак такты жөнүндө эмне билдиң ээр? Ал кимге таандык? Кимге таандык экен чоң ак такты? Анан мен чоң ак тактыны көрдүм. Анда ким отуруптур? Кудай отуруптур. Кудай отурат, отурганды көрдүм дейт. Анын жүзүнөн асман менен жер качты дейт. Аларга орун табылбай калды дейт. Демек, чоң ак такты, бул сот тактысы, бул Кудайдын трон деп коет го, орусча айтканда. Демек, Кудайдын сот тактысы, ал Кудайга гана таандык. Тексттен өлгөн адамдар жөнүндө эмне билдиңер? Өлгөн адамдар жөнүндө эмне билдик? Өлгөн адамдар
өлгөн адамдар китепте жазылган өздөрүнүн алардын иштерине иштерине жараша жараша эмне болушту дейт, соттолушту дейт. Демек соттолушту. өлгөн адамдар китепте жазылган өздөрүнүн иштерине жараша соттолушту. Карасаңыздар 15-аятта ким өмүр китебине жазылбаган болсо, ал оттуу көлгө ыргытылды дейт. Демек өлгөн адамдар биз мурда да караганбыз, тозокко түшөт. Ал эми тозок азыр карайбыз. Тозок менен өлүм менен тозок жөнүндө азыр кийинки тексттен карайбыз. Демек өлгөн адамдар өздөрүнүн иштерине жараша соттолушту. Иштер деген сөздү белгилеп жатып эмне билдиңер? Бул текст менен Иса Марк 9-бөлүмдө айткан эскертүүнүн ортосунда кандайдыр бир байланыш барбы дейт. Демек иштер жөнүндө эмне билдик? Иштерине жараша соттолду. Ал эмеде деле ошо иштерине жараша тирилүү эле такыра. Тирилет, анан бул жашап жүргөн жашоосунда кылган иштерине жараша соттолушту дейт. Марк 9-бөлүмдө эгерде оң көзүң сени күнөөгө түртсө, аны кесе чаап дебеди беле, мындай. Демек ошол мүмкүн азгырык иштер, күнөөлүү иштерине жараша соттолушту дейт. Бул жактан өлгөн адамдар бул кылган күнөөлүү иштерине жараша. Марк 9-бөлүмдө ошол Иса күнөө жөнүндө эскерткен, күнөөлүү иштер жөнүндө эскерткен. Демек иштер ошол күнөөлүү иштерине жараша соттолот экен. Бул тексттен китептер жөнүндө эмне билдик? Алар кандайча сүрөттөлгөн? Китептер жөнүндө эмне билдик? Ар кандай китептер бар экен, жана өмүр китеби бар экен, Ар бир адамдын кылган иши китепке жазылат экен. Алдында турган өлгөндөрдү, чоңдорду да, кичинелерди да көрдүм. Китептер ачылды. Дагы бир китеп ачылды, өмүр китеби. Өлгөн адамдар китептерде жазылган өздөрүнүн иштерине жараша соттолду. Демек ар бир адамдын кылган иштери китептерге жазылат экен да. Анан ошол китепке жазылган иштерине жараша соттолот экен. Анан дагы бир китеп бар экен, өмүр китеби. Анан ким өмүр китебине жазылбаган болсо, ал оттуу көлгө ыргытылат экен. Оттуу көл жөнүндө эмне билдиңер? Оттуу көл тозок, акыркы чечим. Бул акыркы тозоктон кийинки, карасаңыз 14-аятта. Анан өлүм жана тозок оттуу көлгө ыргытылды дейт. Өлүм жана тозок бул акыркы нерсе эмес экен, акыркы пункт эмес экен. Бул убактылуу экен. Адам өлгөндөн кийин убактылуу, бирок акыркы соттон кийин тозокко кеткендер уже оттуу көлгө ыргытылат экен. Ал мына оттуу көл түбөлүктүү экен. Бул экинчи өлүм дейт. Адам бир жолу өлгөндөн кийин дагы экинчи өлүм бар экен. Оттуу көлгө ыргытылды. Өлүм менен тозок анда мурда турган жер экен да бул, Анда мурунку жай да. Убактылуу жай. Оттуу көл бул экинчи өлүм. Оттуу көл бул экинчи өлүм. Бул түбөлүктүү жер да. Ким өмүр китебине жазылбаса, ал эмне оттуу көлгө ыргытылды дейт. Демек оттуу көл бул уже түбөлүктүү жай экен. Кандай деп ойлойсуңар? Эмне үчүн бул өлүм экинчи өлүм деп аталган? Экинчи өлүм эмне үчүн экинчи өлүм деп аталган? Оттуу көлгө түшкөн үчүн да. Оттуу көлгө түшкөн үчүн, анткени уже бүттү. Биринчи өлүм денелик жактан өлдү, экинчи өлүм уже соттон кийин уже оттуу көлгө түшкөндө уже түбөлүккө бүттү. Андан ары уже ары дагы эмес, бери да эмес, түбөлүк ошол оттуу көлдө адамдын жаны кыйналат экен. Аябай коркунучтуу, Буга чейин билгениңердин негизинде Иса Машаякка болгон ишенимден баш тарткандар менен эмне болот? Алар качандыр бир чыныгы өмүргө ээ болушабы? Иса Машаякка болгон ишенимден баш тарткандар менен эмне болот экен? Түбөлүк от күтөт экен да. Экинчи өлүм күтөт экен. Оттуу көл, Оттуу көл. Тозоктон кийин оттуу көл. Алар качандыр бир өмүргө ээ болушабы дейт? Эч качан чыныгы өмүргө ээ болушпайт. Ошондуктан бул жер үстүндө жашоодо
мүмкүн болушунча алар үчүн сыйынып, аларга жакшы кабар айтышыбыз керек, Эскертүү: эмне үчүн Оттуу көл экинчи өлүм деп аталат? Келгиле бирге ой жүгүртөлү. Эфестиктер 2-өлүм 1-аят: баарыбыз күнөөлөрүбүздүн айынан өлгөнүбүздү ырастайт. Биз күнөөкөр болуп төрөлгөнбүз, күнөө үчүн жаза өлүм. Римдиктер 6:23 айтылган, күнөө үчүн жаза өлүмдүр. Иса Машаякка ишенүү, аны куткаруучу жана Теңир катары кабыл алуу аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болобуз. Ал эми экинчи өлүм чыныгы өмүр болгон Иса Машаякка ишенүү аркылуу өлүмдөн өмүргө өтпөгөндөргө таандыкпы? Иса Жакан 14:6 жол, чындык жана өмүр менмин деп айткан. Ошентип, кимдер Иса Машаякты кабыл албаса, алар эки жолу өлүмгө, денелик жана рухий өлүмгө дуушар болушат. Алар чыныгы өмүргө эч качан ээ болушкан эмес жана ээ болушпайт. Бул өтө коркунучтуу жана кайгылуу. Оттуу көлгө түшпөш үчүн силердин ысымлар кайсы китепке жазылышы керек? Өмүр китебине. Өмүр китебине жазылыш керек, Иса Машаякка ишенбегендер түбөлүк жазага кабыл баары чындык экенин билгендиктен, силердин жоопкерчилигиңер кандай? Алар үчүн сыйынуу жана аларга айтуу, ушул чындыктарды аларга жеткизишибиз керек. Анткени Оттуу көл ал түбөлүктү жакшы кабар айтышыбыз керек. Буга чейин билгениңерге ылайык Оттуу көл канча убакыт күйүп турарын элестете аласыңарбы? Түбөлүк түбөлүккө күйүп турат. Жыйынтык. Ошентип, ишенген адам өлгөндөн кийин эмне болот? Биз буга чейин билгенибизге ылайык, ишенген адамдын же ишенбеген адамдын жашоосу бүтпөйт экенин ачык көрдүк. Ошондой эле биз Лука 16-өлүмдөн бай адам мурдагы денесинде болбосо да, тозокто азап чегип кыйналып жатканын көрдүк. Ал Ыбрайымдын жанындагы Лазарды көрө алган. Ал Лазардан жардам сураган. Анын тили, өлүк адамдын тили, сууга муктаж болгон. Ал денелик жактан өлсө да, ой жүгүртө да, сүйлөшө да алган. Бул жуманын сабагынан билгенибизге ылайык, Иса Марк 9-бөлүмдө биз колубуз, көзүбүз менен күнөөгө батпаш үчүн колдон келген бардык аракетибизди кылышыбыз керектигин айткан. Эгерде адам Оттуу көлгө түшсө, ал жердин оту эч качан өчпөөрүн Иса билгендиктен, ал бизге бул жөнүндө эскертип жатат. Атактуу адам өлгөндө дайыма ал жөнүндө ал жерде азыр ага жакшы же ал азыр бейиште деп айтышат. Ошентсе да адам коомдо кандай гана деңгээлге жетпесин, эгерде ал адам бул жашоодо Иса Машаякка ишенип, аны куткаруучум жана Теңирим деп күбөлөндүрбөсө, эгерде ал ишениминин жемиштери көрүнгөндөй жашабаса, анда ал сотко келбейт деп ойлоо бул өзүн өзү алдоо. Матай 25-бөлүм 31-ден 46 чейинки аяттарда Иса койлорду эчкилерден бөлөөрү жана алар менен эмне болоору жөнүндө айтканда, ал Оттуу көл адам үчүн эмес, шайтан жана анын периштелери үчүн даярдалганы жөнүндө так айткан. Ошентсе да, Кудай уулуна ишенгендин ордуна жалгандын атасына ишенген адамдар шайтан үчүн даярдалган Оттуу көлгө түшүшөт. Булар түбөлүк азап чегишет. Адил адамдар болсо түбөлүк өмүргө ээ болушат. Көңүл бургула. Иса өмүр да, азап чегүү да түбөлүк болоорун айтып жатат. Амос пайгамбардын да өз Кудайың менен жолугушууга даярдан деп айтканы таң калыштуу эмес. Силер даярсыңарбы? Машаяк менен жолугушууга даяр болууга башкаларды насааттап жатасыңарбы?